Аллах Таала барыбызды ушундай кырсыктардан сактасын. Видеого бир дана лайк басып, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочунда сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Кытайда өтө чоң апаат болду. Кытайдын Гуанчжоу шаарында катуу торнадо болуп, 5 адам каза болуп, 33 киши жаракат алды. Бул тууралуу Синьхуа маалымат агенттиги билдирди. Бийлик 141 өнөр жай имаратты жабыркаганын билдирди. Бирок бир дагы үй ураган эмес. Торнадо жергиликтүү убакыт боюнча саат 15:00 башталган. Торнадо болгон жерден болжол менен 2,8 чакырым алыстыкта жайгашкан Лянтян кыштагындагы метеостанция шамалдын ылдамдыгы секундасына 20,6 метрге жеткенин көрсөткөн. Мына бул жерде жакшылап карап туруңуздар. Жол боюнан торнадонун көрүнүшүнү өз көзүңүз менен көрүңүз.